негізде Нидерландыда 17 миллион халқы болса, велосипедтердің саны 18 миллионда. Ошентип азыр Booking компаниясында иштеп жатам. Программист болду. Программист болду. Бул велопарковка 7000 велосипед камтыйт. Тюльпандар, Амстердам өзүнүн тюльпандар менен белгилүү. Кедейлер менен байлардын ортосунда мындай балансировка бар да. Ошентип налогторду мисалы Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн биз Амстердам шаарына келдик. Амстердам шаарынан биздин мекендештердин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө айтып беребиз. Андан сырткары биз мекендештерге атайын белектерди алып келгенбиз. Эгерде сиздер деле туугандарыңыздарга же досторуңузга белек кылам десеңиздер, ушундай калпак, чапан, жолуктарды Платки Бишкек дүкөнүнөн сатып алсаңыздар болот. Платки Бишкек дүкөнү биздин Бишкектеги Томимол соода борборунун 3-этажында жайгашкан. Ылдый жакта Instagram барачкчасы жана телефондору чалып кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо, биздин мекендешибиз жана программист жигитибиз Эмил Сулайманов. Саламатсызбы, Эмил мырза? Александр. Кандайсыз? Жакшы өзүңүз кандайсыз? Кандай турасыз Амстердамда? Жакшы эле турасыз. Кош келипсиздер Амстердамга. Атайын мекендештер долбоору Амстердамдан биздин мекендештер жөнүндө тарталы деп келдик. Бүгүнкү маегибизди баштайлы. Кандай дейсиз? Аябай сонун болот, жакшы келипсиздер. Азыр биз кайсы жерде турабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биз азыр Рейкс жана Ван Гог музейинин ортосунда турабыз. Эки аябай популярный музейлердин жанында турабыз. Негизи эле сиз ушул Амстердам өлкөсүнө, чет өлкөгө кантип келип калдыңыз? Өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Анан кандай билим алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи мен Ош областынын Нокал районунан болом, Караташ айылынан. Анан университетти Манас университеттен окугам. Ал жакта Бишкекте бир аз иштеп жүрүп, чет өлкөдөгү компанияларга, чоң компанияларга тапшыра баштагам. Анан ошол Microsoft Booking ушундай компанияларга тапшырып, ошол жактан жумушка чакыруу алып калган элем. Ошентип азыр Booking компаниясында иштеп жатам. Программист болду. Программист болду. Бул жакта жашоо кандай экен? Бул жакта салыктар кандай? Жанагы соцфонд деген бар, пенсионный фонд дегендер бар. Квартираны ижара алмай, ошолор жөнүндө деле айтып берсеңиз. Бул жактан биринчи квартиранын баштасак, негизи эле Европада билишим боюнча аябай квартира табыш аябай кыйын. Мисалы, бир квартираны табыш үчүн 1-2 ай жумушуң убакыт кетет. Бир квартираны көрүш үчүн бир 20 адам сага конкурент болуп келет да. Квартира табыш аябай кыйын. Анан квартиранын баалары дагы кичинекей студиялар 1400дөн башталат. 1400 центрде, анан чет жакта 1000 евродон башталат. Бир комнаталык үйлөр 1700 евро, 1800, анан 2 комнаталуу үйлөр уже 2000 евронун жогорусунда. Салыктарчы? Салыктар негизи бул жакта салыктар 42, билишим боюнча 42 же 50%га жакын. Салыктар аябай көп. Бул жакта почти зарплатаңдын жарымындан көбүнө мамлекетке налогко төлөйсүң да. Налогтор аябай чоң дегендей. Бирок Нидерландда өзүнүн турист чет өлкөдөгү мигранттарды тартыш үчүн 30% ruling деген программасын чыгарган. Ал программада налогтон жеңилдик берилет да. 5 жылга чет жактан келген адамдарга налогтон жеңилдик берилет. Бирок ушул жылы 2024 жаңы закон кабыл алды. Бул биринчи 20 ай 30% налогтон жеңилдик берилет. Потом экинчи 20 ай 20%, кийин
2-20 10% да мындай. Аны biraz ошо налогтарды түшүрүп салды да. Мурда ошондой болчу. Орточо айлык маяналар канча? Орточо айлык маяналары бул жактан жылына деп эсептелет. 40 000 евродан башталат. Ада 40 000 евродан бул налог менен кошо айткандачы, анан үстү жагы ошо 100 000 евродан жогору. Азыр биз кайсы жерде турабыз? Ошону айтып берсеңиз. Азыр биз Амстердам Депайп районунда турабыз. Депайп бул самый эң мындай аябай крутой райондордон бири да, Амстердам бири. Чоң көчөлөрү? Ооба, чоң көчөлөрү Амстердамдын да жашоосуну ушул райондон көрсөңүздөр болот. Велосипедтердин саны аябай көп. Аябай поток, велосипедтердин потогу аябай көп. Так, бул жака, Ооба, анан жаныбызда бул Альберт Койт деген маркет бар. Биздин тил менен айтканда ярмарка. Бул ярмарка кайсы күндөрү болот? Биринчи күндөн 6-чы күнгө чейин иштейт, эртең иштебейт. Ошол жактан аябай популярный ярмарка экен. Бул жагы? Ооба. Өзүңүздөр көргөндө аябай адамдар аябай көп. Бул ярмарка эмнеси менен айырмаланат? Баалары менен жакандай? Ооба, баалары менен айырмаланат. Баалары бир аз арзан, анан көп нерсени тапсаңыздар болот. Азыр өзүңүздөр да көрөсүздөр азыр. Жакшы. Ошондо клубника канча экен мисалы үчүн? Клубника бул клубника так жазбап туруп, жазып туруп. Туура жазбап. 250. Ооба. Сурап көрбөйлү канча экен? Hi, what's the price of this? 250. 2 евро, 50 евро. 2,5 евро. 2,5 евро. Тюльпандар, Амстердам өзүнүн тюльпандары менен белгилүү. Голландский тюльпаны деген ушулар да? Ооба, голландский тюльпандар ушулар. Ооба. Анан апрель айында неме болот? Тюльпандар талааларына барып көрсөңүздөр болот. Уже аз эле убакыт калды, аябай чоң талаалар бар, тюльпандар талаалары. Ооба. Бишкекте да аябай тюльпан голландский популярный, аябай популярный. Ооба. Өзүңүздөр көргөндөй велосипедтердин саны аябай көп Амстердамда. Негизде Нидерландыда 17 миллион калкы болсо, велосипедтердин саны 18 миллионда. Велосипедтердин саны адамдардын немесинен көп. Ооба. Анан мамлекет велосипед жолдоруна аябай көп инвестиция кылган. Өзүңүздөр көргөндөй Нидерланды велосипед жолдору менен аябай популярный. Анан аябай жолдорду аябай сонун. Ошондуктан аябай көп адамдар күнүмдүк жашоосунда велосипед колдонушат. Жумушка барганда, магазинге барганда. Ошол, мамлекет еще велосипед жолдоруна, велопарковкаларды аябай колдойт. Адамдар велосипед тебишине неме кылышат. Ооба. Ошол жалаан ээликтердин немеси. Ооба. Анан машиналарга жаңы закон чыкты, жана айтып кеткендей эле азыр максимум шаарда 30 км саатына эле жүрө алат да. Жаңы закон 1-январдан ишке ашты. Ошо машиналарды аябай чектейт, велосипедтерге аябай көп мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берет. Сиздерге Амстердамдагы эң чоң велопарковканы көрсөтүп кетейин дедим эле. Бул велопарковка 7000 велосипед камтыйт, 7000 велосипед камтыйт. Анан эң ыңгайлуу болгон тарабы сырттан келип велосипед токтотуп, центральный станцияга, поезддерге доступ бар. Келесиз дагы велосипед таштап, дальше поезд менен каалаган жагыңызга кетсеңиз болот да. Бул проекттин курулушу негизи азыр биз суунун астында турабыз. Проект жасалганда сууну токтотуп курушканда, азыр үстүдө суунун астында турган эле подводный велопарковка десек болот. Эмил мырза сөзүбүздүн маегибиздин уландысында жанагы
салыктар боюнча дагы бир толуктап айтып кетсеңиз. Салыктар бул жакта мынтип иштейт. Негизи эле мамлекет балансировка кылып турат. Мисалы, айлыгы аз адамдардан налогтор аз алышат, анан айлыгы көп адамдардан налогты көбүрөөк алышат да. Ошентип мындай адам кедейлер менен байлардын ортосунда мындай балансировка бар да. Ошентип налогторду мисалы Кыргызстанда байкаганым боюнча мындай нерсе жок да. Көп бай адамдар налог деле аз төлөйт, кедей адамдар деле налог ашы аз төлөйт дегенде. А бул жакта ушундай балансировка кылып турат да. Ошондой мындай кедейлер менен байлардын ортосуна мындай балансировка тартып, мындай дистанцияны азайтат деген. Бул жакка келем деген биздин мекендештерге, жаштарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эмнени билиш керек буяка келиш үчүн? Бул жакка келиш үчүн негизи вакансиялардан онлайн эле вакансиялар табып, ошол жактан тапшырып вакансияларга, ошол жактан жумуштан интервью өтүп онлайн эле. Азыр көп компаниялар онлайн эле собеседование кылып калышты, интервью берип, ошол жактан келсе болот. Ошол жактан бүт жумуш берген адам документтерди, релокация, билет, ошолорду дагы алышканга жардам беришет. Главный эң жакшы жумуш тапсаңыздар эле документтерди бүтүрүп беришет да. Тил билиш керекпи? Тил обязательно билиш керек. Английский жакшы уровеньде болуш керек. Интервьюлар тапшырыш үчүн. Амстердамда канча, Нидерландыда негизи канча тил менен колдонушат? Конституциясында канча тил бар? Негизи бул жакта Дач өзүнүн голландский менен нидерландский тил, анан билишим боюнча английский да аябай популярный. Көп адамдар англис тилде сүйлөшөт. Англис тили бизде орусча сыяктуу да, Бишкекте орусча билсең, орусча аябай популярный сыяктуу, бул жакта да английский ошончолук популярный да. Биз тажрыйба катары ушул Нидерландыдан, Амстердамдан, Кыргызстан кандай ушул булардын жакшы жактарын алсак болот да? Негизи жакшы жактардан биринчи велосипедди алышыбыз керек. Велосипеддер аябай көп колдонушат экен, ошол нерсени үйрөнсөк болот. Андан башка спорт менен машыккан неме кылсак болот. Бул жакта көп адамдар ушундай велоспорт кылышат, көп адамдар чуркашат. Ошол жактардан үйрөнсөк болот экен. Жакшы. Могу бизде деле азыр мына өзүңүз билгендей салыктарды киргизип атат да. Жаңы салык төлөөнү, жаңы мыйзамдарды киргизип атат. Ошол салыктарды төлөгөн туурабы? Салыктарды негизи тура деп ойлойм, эгер мамлекет тура колдонсо. Мисалы, ал мамлекетке байланыштуу экен. Мисалы, ошол мамлекет канчалык шартты түзүп бере алат, налогторду берсе, эгер адилеттүү бийлик болсо, там жакшы бөлүп берсе, значит адилеттүү эле болот деп ойлойм да. Кыргызстанды келечекте кандай көрөсүз? Анан Кыргызстанга каалоо тилектериңиз болсо айта кетсеңиз. Кыргызстанга каалоо тилектерим негизи азыр Кыргызстан өнүгүп келе жатат. Аябай өнүгүшүнү баарыбыз эле каалап жаткан учурубуз. Негизи азыр деле көп жаштарыбыз, көп элдерибиз чет жакка чыгып, чоң кафелер кирип өнүгүп жатканы сезилип жатат. Ушундай өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз го деп ойлойм да. Жакын келечекте. Сизге чоң рахмат. Ушул Нидерланд өлкөсүндө, Амстердам шаарында биздин мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, алыс жерде жүрөсүз, аман жүрүңүз. Анан биздин YouTube каналдын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Башыңыз аман болсун деп мындай калпак ала келгенбиз. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, Анан биздин компаниянын атынан момундай белектер. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерге да чоң рахмат ушунча келип, бизди келип тартып кетип, элге жеткизгениңиздер үчүн. Дайыма каналыңыздар өнүгө берсин.